Кутман күн, урматтуу менин каналда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бирок дүйнө кайра эле тынч эмес. Бүгүнкү биздин темабыз бул Иран АКШ согушу. Андан кийин ошо Пакистан, Афганистан эмне болуп атат ошону карайбыз жана Украина, Орусиянын ортосундагы кагылыштарда кандай прогресс же окуялар болуп аткандагы бир сыйра карап чыгабыз да. Анан акыркы 12 сааттын ичиндеги ушул 3 согуш кандай жүрүп атат карайлы жана анын кесепеттерин кичине аягында талкуулайлы. Эми Иран менен ошо АКШнын ортосунда карасак, бүгүн ошо 3-март 2026 жыл. Сиздер менен Искендер Шаршеев, саясаттануучу жана экономист. Operation Epic Fury же болбосо Roaring Lion деп аталып жатышат. Ушул операция АКШ менен Израиль жасап аткан. Roaring Lion'дун байланышы ырылдап аткан арстан деп. Анткени Реза Пехлевинин желегинде мурунку Персия Ирандын желегинде арстан болчу. Анан албетте аны ислам революциясы болуп кеткенде Иранда аны Аллах деген сөзгө алмаштырышкан. Ошо бир нече кылыч асманга көтөрүлгөн, анан кылычтардын сүрөтү Аллах деген сөздү ушуну жазат да желегинде. Ал эми булар кайра ошо демократиялык Иран кылабыз деп Реза Пехлевини алып келебиз. Реза Пехлеви арстанды коёт жеңгенден кийин кайра желекке. Анан демократикалык шайлоолорду өткөрөт жана Иран демократияга өткөрөт деген ушундай план менен иштеп жатышат бүгүнкү күнү. Анан кайсы булактарды карадык? CNN, New York Times, NBC, Reuters, Centcom, Al Jazeera жана ошол ТРТ Авасты карадык. Ирна жана Илна ошо маалыматтык агенттерин дагы Ирандыкын карадык. Бүгүнкү күнү соккулар уланып атат, кайра эле ошо флотко сокку берип атат АКШ менен Израиль, кемелерге чөктүрүп атат. Бир кеме чөгүп калды дейт, анан ошондо жарым чөгүп, албетте аскерлер тирүү калып көбүнчөсү. Анан ошол аскерлерди азыр куралдарын таштап бизге баягы туткунга өткүлө деп америкалык ушуну аскерлер айтып атыптыр да, ушундай нерсе болуп жатат азыр. Анан ядердик Натанс Фордого ошо Исфаханга согушту, ядердик объекттерге Америка менен Израиль. Андан кийин ошо негизи ПВО инфраструктурасын талкалашты жана жалпысынан көп стратегиялык объекттерди бомбалап бүттүк деп туруп азыр болсо ошо баллистикалык ракеталарды аткан установкаларды бузабыз, ага аңчылык жарыяладык деп айтып жатышат. Ошондуктан Иран ошо баллистикалык ракета менен аткан атайын муналарды катып жатат жана баллистикалык ракеталарды атып атканда 1ден 2ден 3дөн ракета атып ар бир 24 минута сайын кайра жашынып атышат, ошо жердин астына кирип кетип атышат атайын даярдалган ушундай үңкүрлөргө. Аларга аңчылык жарыяланган, аңчылык болуп аларды соккулар тынбай жатат. АКШ 2 авианосецти колдонгону түшүнүктүү болду. Эми бир авианосец күндүз иштейт экен, экинчи авианосец түнү иштейт экен. Ошентип 2 авианосец бири-бирин алмак-салмак иштеп турат экен сутка бою. Ошондой израилдиктер болсо көбүнчө разведка дейт, чалгындоо жана дак ошол сирдин башында турган жооптуу адамдарын жок кылуу алардын маселеси экен. Жана ядердик объекттер. Ал эми АКШ болсо жөн эле тегиздеп бомба ыргытуу жана ошо дал спусковой установкаларга аңчылык жарыялоо. Ушундап иштеп атышат азыр. Анан АКШнын Центкомунун маалыматы боюнча 57 сааттын ичинде ошо болуп жаткан операциянын 1250-2000 бута кыйратылды дейт, сокку болду. Анын ичинде Сирдин штаб-квартирасы дейт. Жана Тегерандын үстүн толугу менен асманны өзүбүзгө алдык дейт. Эми Тегеранды бир да ошо ирандык учак уча албайт деп жарыялашты. Трамп айтты, чоң сокку толкуну дагы эле алдыда дейт. Анан албетте дагы кошумча бир 5 жумада өтүшү мүмкүн дейт. Кечээ 4 жума деп айтып аткан, алгач азыр 5 жума деп атат. 5 жуманын ичинде уланышы мүмкүн дейт ушул согуш. Жана эң негизги максат бул ракеталык арсеналды жок кылуу дейт. Анткени жакында согуш астында жолугушууларда, сүйлөшүүлөрдө Иран менен АКШ тарабы сүйлөп атканда Израиль Нетаньяху айткан, баллистика Израилге жетип атат, баллистикалык ракеталарды токтотсун иштеткенин деп. Анан Иран ага каршы чыгып койгон, жок биз ага макул эмеспиз деп. Анан ошондуктан дагы согуш башталды деп айтып жатат. Анан азыр ушул баллистикалык системанын баарын жок кылабыз дейт. Шиит милициялары ошо Бахрейнде козголоң кылышты. Аларды полиция менен кагылышуулар болуп атат Бахрейнде, ошо Хезбалланын бир бөлүгү да. Ливанда болсо Хезбалла бир нече ракета менен ура баштады Израилге. Израиль баса алгачкы жолу расмий түрдө ошо Маген Ор же болсо Орейтан деген системаны колдоно баштады. Бул деген кадимкидей лазер, ошо дрондорду жана кичинекей майда барат ракеталарды ошо лазер менен түшүрмө болду. Бул нерсе интернетте тарап атат видеолор. Эң кызыктуусу туугандар, көп видео мен деле скрин алып тартып мындай ушул жерге интеграция кылып туруп монтаж кылайын десем блоктонуп атам. Анткени негедир ошо YouTube жардыруулардын же башка видеолорду киргизсең ошо блоктоп жатат да, жапырт. Ошон үчүн Xcomго киргиле, Xcomдо цензура азырынча жок, аяктан көрүнөт да. Анан албетте ошо Израиль Хезбаллага жооп бере баштады, Ливанды бомбалап жатат жаман.
акыркы сааттардын ичинде дрондор ошо Эр-Рияттагы Сауд Аравияда 2 дрон АКШ элчилигин чабуулга алды. Ошол жерден анан өрт чыкты. Сауд Аравиясы аны тастыктады. Бахрейнде дагы жардыруулар болду. Дохада жана Кувейтте ошо АКШ базасына ракеталар түштү. Спутниктик снимоктор чыкты, тастыкталды, бирок АКШ тарабы унчукпай жатат. Калган ошол көз карандысыз эл аралык агенттиктер айтып атат, ошондой нерселер болуп атат дейт. Чын эле америкалык базалар жакшы эле талкаланды Кувейттин ичинде. Жана ошол Дубайдын тегерегиндеги америкалык база жаракат алды да, 2 ракета тийди дейт. Израилге ракеталар, дроналар ошо расмий түрдө Хезбалланын согушка кирери менен кире баштады ар кайсы жактан. Албетте соккулар өттү. Израилдин системасы баары 10% ракеталарды токтото албай калды. Ошон үчүн 90% эффективдүүлүк десе болот. Ошол ракета өтүп кеткен ракеталар сокку кылды. Фатах ракетасы согулдубу жокпу так маалымат такталбай атат, бирок видеолор көп. Ошо Фатах гипер үндүк ракеталар менен сокту Иран. Негизи Израилге жана ошо Бахрейн жана Дубайга, Бириккен Араб Эмираттарга 830 дрон атылды. 830 дрондой ошо тийди. Анан Бурж Халифага дагы дрон тиймек деп көрсөтүшкөн, көп видео чыгып атат, бирок Бурж Халифага эмес, андан сырткары атылган болчу, бирок ракурс туура алынгандан кийин баары айтып атышат, мынакей Бурж Халифага мээлеп ачкан ирандыктар деп. Ким билет, балким мээлеп ачкан, бирок дрон мындай түз учкан жок, четинен учуп кетти. Бурж Халифа азырынча аман. Эр-Риядта болсо чоң имараттардын бирөөсү өрттөндү да, толугу менен ушундай нерсе болду. АКШда канча киши набыт болду десе, АКШ аскерлеринен тастыкталган маалымат боюнча 6 киши набыт болду жана 100гө жакын жарадар болду АКШнын ошо аскерлеринен. Израилде болсо 11 киши набыт болду деп Израиль өкмөтү тастыктап атат. Ал эми Бириккен Араб Эмираттарында, Кувейтте, Бахрейнде жөнөкөй тынч жарандар 31 киши набыт болду. Кудай жалгап, кыргыз жарандар арасында жок экен. Бирок кыргыздардын саны ошо мисалы Сауд Аравиясында 5000ге жакын болушу мүмкүн деп айтылып жатышат. Жана ошо Дубайда өзүндө бир топ эле кыргыз ошо жарандар бар. Көрүнүктүү бай адамдар. Алар ошол жерден аяктан баягы маалыматтарын жиберип атышат, аманбыз деп. 555 киши Иранда канабыт болду деп Кызыл жарым ай кызматы айтып жатышат. Анын арасында кескин бөлүгү ошо жогорку кызматтагы адамдар деп айтып жатышат. Жана Хезбалла албетте Бейруттун ичинен атууларды кылгандан кийин Бейрут талкаланып баштады. Израиль Бейрутты талкалап атат кайра. Ливандын расмий өкмөтү Хезбаллага каршы айтып атат, анан албетте Иранга каршы айтып атат сөздөрдө, бирок Хезбалланы өзү токтото алган жок да. Хезбалла билесиңер, бул өзүнчө аскердик уюм, ошо Ливандын территориясында турушат жана Ливандын өкмөтүнө баш ийбейт да, бирок Ливандын өкмөтү алар менен эчтеке кыла албай жатат да, эмгичекте мисалы үчүн. Хезбалла Иранга баш ийчи дайыма, ошо хаяталарга баш ийчи. Кувейт кокусунан америкалык F-15E деген учакты шахет менен алмаштырып, ПВО менен уруп түшүрдү. Бүгүнкү күнү ошо 2 учактан элдер аман калды, 3-үчү учактын пилоттору эмне болгону тастыкталбай жатат, бирок ушинтип ушундай нерсе болду. Friendly fire деп коет, же болбосо достон учуп келген токмок деп аталат да. Ошол токмок жеди, ушинтип өзүнүн эле баягы өнөктөштөрүнөн, ким билет атайынбы же калп эле, бирок 3 ушундай америкалык учак урады, буну тастыкташты. Албетте кокусунан да баягы кокусунан деп айтып атышат. АКШ албетте күчүн көбөйтүп атышат, дагы кошумча аскерлерди жиберип жатат. Жана Трамптын сөзү боюнча керек болсо биз деген жер менен дагы аскердик соккуга киришебиз дейт. Бул эмнени билдирет? Кээ бир байкоочулар айтып атат, ошол АКШдагы негизи булар деген жерге согуучу A-10 Thunderbird деген самолетторду даярдап жатышат дейт. Андан сырткары аскердик түзүмдөрдү даярдап жатышат, десанттарды алып жатышат дейт. Демек АКШ чын эле мүмкүн күнү ошо Иранга жер менен кол салышы ыктымал экен. Бирок баардык аналитиктер айтып атат, жер менен колго салса аябай көп жоготуулар болот. Трамп дал президенттик тактан ыргып түшөт дейт. Бирок кантсе да ошо согушту баштап иди. Согушту узак убакытка чейин уланып кетиши ыктымал болуп жатат да. Нефттин баасы аябай катуу өстү, $100 чейин чыгып кетти бүгүнкү күнү. Бүт ошол араб өлкөлөр, ошо Перс булуңундагы бул 11-12 өлкө өзүнүн асманын жапты, жарандык самолеттор, учактар учпай калат окшойт жакын арада. Бул деген миллиардтаган чыгым, чыгаша. Жана ошо Сауд Аравиясынын аябай чоң нефть терминалдарын ирандыктар жардырышты. Бул деген Сауд Аравиясынын ошо дүйнөлүк базарга нефть жеткирүүсү урады. Сауд Аравия аябай жаман абалда бүгүнкү күнү.
Анан эң кызыктуусу ушу Трамп жыргап Венесуэланын нефтин контракт фьючерс менен сатып атат жанталашып Кытайга жана башка өлкөлөргө. Демек бул согуш жасаганда булар дагы аябай баарын санап туруп, бизнес кандай жакшы өтөт экен деп, ошол дал ошол Венесуэла нефтин сатыш үчүн жасаган окшойт ошол согушту. Ушунча чечкиндүү. Анан албетте АКШ ошо 15 жакынкы чыгыштагы өлкөдөн АКШ жарандарынын туристтердин тез чыгып кеткиле деген билдирүү жасады. Тез чыгып кетип, кандай болсо дагы ошол тараптан качкыла деди да. Бул эмнени билдирет? Ушул жердеги шиит милициялары америкалык жарандарга аңчылык баштады да ошол тарапта. Дагы карасак, жалпысынан ушундай бир жоготуулар, тастыкталган набыт болгондор бүт ушул өлкөлөрдүкү согушта катышып аткандар ушул 600 чукул болуп калды да. Албетте бул деген мындай жөн бүтчү согуш эмес экен да. Пакистан, Афганистанда эмне болуп жатат, Пуштун туугандары эмне болуп жатат, ошону карасак, аяктан да согуш кызуу. Ошо Дюрант линиясында кагылышуулар болуп атат. Акыркы 12 сааттын ичинде Кандагарда, Шорабак жана Спин Болдак, Афганистан, Аркхистан жана Маруф деген жерлерде ошо пакистандык постторду Кандагар тараптан келген афганистандык күчтөр басып алды дейт. Басып алып туруп, пакистандык ошо чептерди өрттөдүк дейт, жардырдык дейт. Пакистандык тараптар акыркы 12 саатта 2-3 аскерди расмий түрдө жоготконун тастыктады. Хост Алишир жана башка ошо Дюрант сызыгынын жанындагы жерлерде аябай чоң мындай атышуулар, кызуу атышуулар болуп атат, пакистандык авиа соккулар болуп атат. Ушул жерден эң кичиктүү ушундай атышуулар болуп жатат деп айтып жатышат булактар. Пактика, Забул, Шамалзай, Нангархардан, Торкхам жана башка ошо өтүүлөрдө Дюрант линиясында атышуулар болуп атат. Эки тараптын мындай позициялык атышууларды өткөрүп жатат. Мисалы үчүн жакындабай дагы бири-биринин территориясына кирбей. Пакистандык аскер күчтөрү, аба аскер күчтөрү Хостко Алишерге сокку кылды, бомба ыргытышты. Нангархарга дагы сокку кылышты, Жалалабад шаарына. Жана Кандагарга жана башка ошо Дюранттын сызыгынын четине тынбай ошол авиа соккуларды кылып атышат, ар бир саат сайын же болбосо ар бир 2-3 саат сайын. Афган тарабы ошол Ислам Эмират Талибан айтып атат, биздин авиация дагы согушка катышып атат дейт, биздин авиациялар соккуларды өткөрүп жатат дейт да. Анан дрондорду колдонуп атабыз дейт. Эң көп ошо дрондорду колдонуп атат, дрондор игиликтүү колдонулуп атат. Ошо Талибан бүгүнкү күнү дрондорду өздөштүрдү деп айтсак болот да, толугу менен. Анан Нурхан авиа базаны талкаладык дейт пакистандыктардын, ошол афганистандыктар. Же болбосо Равалпинди деген жана Кетта Мохманд деген авиа базага сокку кылдык дейт дрондор менен. Жана Пакистан муну такыр мындай тастыктап айтат, же болбосо ал ийгиликсиз өткөн деп коюп жатат расмий бийлиги. Бирок маалыматты мындай так бере элек да эч ким. Жана 2-март, мисалы үчүн кечээки күнү түн ичинде Кабулдан жардыруулар болду кайра. Афгандыктар айтып атат, ошо пакистандык самолетторду Баграмга сокку кылганы максат менен кетип баратканда ошо токтоттук дейт ошол жерде. Афганистандар айтып атат, Жалалабадтан бир пакистандык учакты уруп түшүрдүк дейт, бирок ал такталбай элек. Пакистан айтып атат, ошо биз деген 415 афгандык аскерди жок кылдык, Талибандын аскер согушчандарды жок кылдык деп айтып жатышат. Афганистан аны такыр тастыктабай жатат. Афганистан тарабы, талиптер айтып атат, биз деген ушул жүзгө чейин пакистандык аскерлерди жок кылдык деп жатат. Анан дагы афганистандык бийлик айтып атат, Пакистан жөнөкөй мындай тынч жарандарды аябай көп бомбалап жатат, аскерлерге сокку кылбай, жалпы мындай шаарларга сокку кылып атат деп айтып жатат да. Анан албетте эки тарап тең согушууну улантып атышат. Кыргыз мамлекетибиз, Өзбекстан жана башка ушул мамлекеттер расмий билдирүүлөрдү жасашты. Согушту токтоткула деди. Тажикстан мисалы үчүн расмий түрдө ошо Иранга өзүнүн ошо Аятолла Хаминин өлгөнүнө көңүл айтты. Албетте дагы тынчсызданууну билдирди. Калган ошол мамлекеттер дүйнө жүзүндө ошо токтотууну талап кылып жатышат да. Анын ичинде Орусия дагы ошо эч кандай мындай шартсыз же болбосо эч кандай мындай провокацияланбаган кол салуу Иранга бул деген адилетсиздик деп Орусия айтып чыкты. Албетте Украинага кол салганы боюнча эчтеке деген жок. Украина менен Орусиянын ортосунда эмне болуп жатат, ошону карасак, акыркы 12 саатта бул жерден украиндик аскерлер Новороссийск портунун Краснодар крайда аябай чоң дрондор атакасын өткөрүштү. Бул деген 2-3 март түн ичинде украиндик күчтөр ошо ВСУнун, УККнын жана алардын чалгындоо кызматынын маалыматы боюнча Шес Харрис деген эл аралык экспорт импорттук терминалга сокку өткөрдүк дейт. Жана танкерлерди талкаладык дейт. Аскердик инфраструктураны Новороссийсктен талкаладык деп айтып жатышат. Терминалда чын эле өрт чыкты, Орусиянын бийлиги аны көрсөттү.
тастыктады. Бир нече танкер ушундай жаракат алды дейт. 7 танкерден 6 ушундай жаракат болду дрондордун атакасынан. Анан бир радар С-400 жок кылынды, С-300 жок кылынды, жана ПВО панцирлер жок кылынды, жана бир аскердик ушундай ПВО катер жок кылынды деп айтылып жатат да. Бирок ал тастыктала элек. 5-7 киши ушундай набыт болду, же жарадар болду деп айтып жатышат. 20дан ашык ошо имарат жаракат алды, капталына дрондор тийди деп айтып жатышат да. Бул аябай чоң массалык жана терең территорияга аткан дрондук атака болду украиналык күчтөр тарабынан. Жана ошол Кара деңиз боюнча логистиканы бузду да, нефть логистикасын бузду. Кара деңизден нефттин көбүнчө Түркия алчу, Түркия Индия алат да. Анан фронтто болсо Орусия айтып атат, биз Дробышеваны, Резникованы же Резинковканы, Славянск жана Круглая айылын алдык дейт Харьков областынан. Украиналыктар ошол Сырскийда өзү айтып атат, биз деген Запорождон, Работино, Вербовое, Терноватыядан алдыга жылдык дейт. ВСУ контрчабуул кылды дейт, жана кээ бир айылдарды жана аймактарды кайтардык дейт бизди Украинанын карамагына. Анан айтуусу боюнча 50-300 километр кайтардык дейт украиналык аскерлер контрчабуулдардын натыйжасында. Ошо февраль айында 26-жылы Украина бүгүнкү күнү көбүрөөк жоготкон территориясына караганда кайтарылган территориясынын саны ашты деп, арбын болду деп айтты. Дагы орусиялык дрон ошо Днепропетров областында аймагында кетип бараткан пассажирдик поезд, паровозду аткылады деп айтылып жатат. Бир киши набыт болду, 7-10 жарадар болду да. Киевде дагы жардыруулар болду, атака болду, анан Киевден ошо ПВО иштеди дейт. Эгерде карасак канча киши ошо набыт болду акыркы 12 саатта, Орусиянын аскерлери ошо украиналык күчтөрдүн маалыматы боюнча 6500-7000 киши жоготту деп айтып жатат. Жана 419 техниканы жоготту деп айтып жатат. Кээ бир маалыматты ошол International Institute of War деген же болбосо эл аралык согуш изилдөө институту дагы ушуну тастыктап атат украиналык маалыматтарды. Бирок Украинанын ошо жоготууларын Орусия тарабы жакшы берген жок акыркы 12 саатта. Мурунку эле эскиче маалыматтар болуп атат. Негедир ушундай Украинанын жоготууларын санаган жок да акыркы 12 саатта Орусиянын тарабы. Анан жарандык жоготуулардан украиналыктар ушу акыркы 12 саатта бир киши өлдү деп айтып жатат, жана 10дон ашык, 20дан ашык жарадар болду деп айтылып жатат украиналыктардан. Анан азыркы маалда ошо албетте Орусияда, Украинада алдыга жылып атышат, эки башка аймакта бири-биринин ошол көз карамагында болуп аткан территорияларына экөө тең кирип жатат да, бири-бирин ушундай окруженияга алып. Ушундай кызыктуу болуп атат. Албетте бул контр чабуул кызыктай болуп жатат да. Анан албетте эмгичекте Орусия менен Украина тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзгөнгө аракет кылып жатышат, бирок Зеленский дагы макул болуп атат, Орусия тарабы дагы макул болмуш болуп, эч кандай мындай тынчтыкка баргысы жок да, мындай байкасак. Анан албетте бүт дүйнөлүк пресса, бүт дүйнөлүк массалык маалымат каражаттар жакынкы чыгыштагы согушка көңүл буруп атышат. Ошон үчүн Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш көңүлдөн чыгып калды да, эч ким көрбөй атат аны, эмне болуп атканын азыркы күнү. Эч ким талкуулабай атат. Бирок жалпысынан карасак, ошо эл аралык согуш изилдөөчү институттар айтып атат, Украина контрчабуулдарды көбөйтүп атат дейт. Кайра өзүнө жоготкон территориялардын карамагына аздан ала баштады дейт. Орусиянын тарабы негедир ушундай басаңдап атат дейт да. Орусиянын тарабы болсо ошо Иранга жардам беребиз деген келишимдерди кылган, бирок азырынча жок да эчтеке. Орусияга болсо аябай чырагына май тамып атат, анткени Ормуз ошол булуңу согуш астында болуп аткандыктан Иран биринчи аскерлери Ормуз булуңун жаптык дедилер, анан кайра ачтык деп аташат да. Ошон болгондуктан нефть кымбаттап аткандыктан ошол Уралс $100 чейин чыгып кетти. Бүгүн эртең балким акыркы 2 жуманын ичинде $140 чейин чыгат. Ошондо Орусия $600-700 миллиард табат да. Ошондо кайра согушка ошо каржылаганга акчасы мол болот. Анда Украинанын убактысы кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн дагы эле ошол эле жакынкы чыгыштагы согуш менен Трамп Орусияга жардам берип атат деп бүт эл аралык экономисттер, серепчилер ушундай жалпы макулдукка келип жатат да. Мен да ойлоп атам, ошо Орусиянын чырагына май таамап атат чын эле. Бул кыргыз мамлекети үчүн эмнени билдирет? Бизге бензин акырынан кымбаттайт, анткени дүйнө жүзүндө бензин кымбаттап атат. Экинчиден биздин кайра тигүү секторубуз балким билбейм кайра жанданат, биздин импорт экспорт операцияларыбыз жанданат, Орусия менен кайра акча түшөт көп. Кайра санкция салганга аракет кылышат. Азыр биздин мамлекет сотко беребиз деп жатат да, Евробиримдикте, эгерде санкция киргизсеңер дейт. Анткени биз баягы араң өнүгүп бутка туруп келе жаткан мамлекет болсок, бир эле базарыбыз болсо, Орусия силер бизде ошо базарга эчтеке алып барбагыла деп жана ушундай санкцияларды көргөнү жатасыздар, калган мамлекеттердин жасап аткандарын көзүн жумуп коюп атасыңар деп айтып атат. Биздин мамлекет, мен туура дейм, бул биздин позиция туура. Албетте согушту каржылаганга же жардам бергенге эч кандай биздин акыбыз жок, бирок мисалы үчүн тынчтыкка колдонулуучу товарларды сатсак, эгер Орусияга сата алсак эмнеге сата албайбыз?
бир четинен болсо албетте бул адилетсиздик согуш үчөө тең адилетсиздик согуш жана ошол үч согушту баштаган сверхдержавалар баары тең күнөөлүү. Албетте бирок Иран тарапта мисалы үчүн Иран өзү ошол күнөөлүү болсо, анткени согушту 40 жылдан бери согуш болуп атат, мындай тымызын ачык операциясын азырлык көрүп атабыз. Бирок тымызын Иран согуштарды өткөргөн. АКШ да күнөөлүү албетте, анткени баарына ийгилишип жатат, өзүбүздүн саясатыбызды алып барабыз деп жатат. Ошон үчүн эгерде АКШ мисалы үчүн бир башкача иштесе, мисалы үчүн катуу компромиссиз мындай кекетип мокотуп чөктүрбөсө, балким иштин баары башкача болмокпу деп ойлойм кээде. Булар болсо биз күчтүүбүз, эмне кыла аласыңар деп атат. Биздин армияга кеткен акча 1 триллионго чейин барат деп айтып жатышат. Жана бул деген бүт дүйнөдөгү армиялардын чыгашаларын чогуу жыйнаса да жетпейт да АКШныкына. Албетте АКШнын армиясы аябай эле самолеттору 12-15 миңден да, жана танктары ошол 20-30 миңден, кемелери, авиациялык группировкалар да ошол 20-20дан ашат да, мисалы авианосецтердин саны жалпысынан алганда. Эми аны тактап кийин айтсам керек. Бирок АКШ ушундай өзүн алып барып жатат, албетте ошол да кичине баягы дүйнө жүзүндөгү стабилдүүлүккө балта чабып атат да. АКШнын ичинде да өзүндө жанакындай нерселер, Эпштейн жана башка темалар бул дагы өзүнчө өкүндүрөт да, туята бул эмне кылганыңар деп. Дүйнө жүзүнө силер деген кантип жашашты үйрөттүңөр эле, көрсө баягы молдонун айтканын кыл, кылганын кылба болуп жатасыңар, түзмө түз ушундай болуп атат да азыр АКШ. Ал эми албетте Украина менен Орусиянын ортосундагы Орусия күнөөлүү, анткени Украинаны 3 күндө эле басып алабыз деп өтө ката кылды. Ансыз эле Украина менен Орусия аябай тыгыз иштеп келе жатышкан. Бүт артисттери бири-бирине барышып, бүт бизнесмендер бири-бири менен иштешип, муну басып албай эле мындай эле баягы ичине Кытайга окшоп карыз берип, экономикалык жактан кире берсе эле иш болмок да. Бирок алар да мындай күчкө салабыз дешти, туура эмес болду. Пакистан менен Афганистандын ортосунда кайра эле ошо Пакистанды да күнөөлөй албайм, Афганистанды да күнөөлөй албайм. Афганистан пуштундарымды бошот дейт. Пакистан болсо пуштундар жашаган жер Пакистандын жери дейт да. Бул жерден кандай ситуациядан абалдан чыгыш керек, такыр көз жетпей жатат да. Бул жерден же Пакистан Афганистандын Белуджистан менен Пуштунстандын басып алыш керек, же Пакистанда Пуштунстан менен Белуджистан бөлүнүп туруп өзүнчө мамлекет жарыялаш керек, ошондо тынчыйбы. Ага чейин ушул согуш кызуу болот окшойт. Жана ошол согушта азыр Пакистан жеңил эле кайсы каалабасын Афганистандын территориясын бомбалайт, бирок Афганистандын партизандык согушка тажрыйбасы бай, мол. Ошондуктан муну Афганистанды басып алуу оңой эмес болот да. Ушинтип бүтпөс согуштар башталып атат. Бир тараптардын акчасы түгөнүп чарчамайынча токтобойт, бирок азыркы дүйнөлүк экономика аябай кызыктай болуп атат. Ушундай абалда тескерисинче согуш болуп аткан аймактарга көбүрөөк акча келет экен да. Жана четиндеги кошуналарга дагы аткезчилик жана башка жолдор менен акча келет экен. Бизде тынчтык болсун туугандар, тынчтык болсо, көрүп атасыздар, дүйнө жүзү ушинтип согушуп атат, бизнес күчөп атат, ошол согуш деген бизнес. Аны согуштун алек болбогон өлкөлөр өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алат, бирок эч качан ойлобош керек, согуш ушинтип кесепетсиз болуп кетет деп калгандарга. Кээ бир учурда ушул кесепети катуу тийип кетет да, мындай. Дөөлөр урушса чимин өлөт болуп, кээ бир учурларда ошо өнүгүп келаткан өлкөлөр согушуп аткан державалардын ортосуна чайналып кетип, аябай катуу жапа чегет. Ошондуктан бизде тынчтык болсун, биздин бийлигибиз аябай акылдуу болсун жана тынчтыкты сактап, ошого азыр иштеш мал келип атат, ошо жакшы иштеп, элибиз жакшы иштеп, жакшы мындай акчасын табалы жана армиябызды бекемдейли да, коопсуз болбосок жаман болот да. Ошон үчүн туугандар, ынтымак, жумуш жана байлык, армия, бекем армия бизге мындай суудай керек азыркы заманда. Суудай керек дегеним дагы биз суу башындабыз, ошон үчүн суу согуштары дагы алдыда турат. 2050-жылы, 2050-жылы бул эртең эле. Ошон үчүн ушуну дагы алдын алып, эске алып, өнүгүү жолубузда бүт ушундай маселелерди камтышыбыз керек да. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, экономист, саясаттануучу. Силер акыркы убакта болуп аткан 3 чоң согуштун сфоткаларын уктуңуздар. Дагы 4-5 согуш болуп атат дүйнөдө ысык чоң масштабта, бирок аны азыр кайтып калтыралы. Кийинкиде айтып чыгалы бир сфотканы ал боюнча. Эми видеолордон көрүшкөнчө.